Мейман достукту, салт санааны чагылдырып шаңду тосуп алып жаткан булгоноктор Өзбекстан Республикасынын Наманган облусунан келгендер. Алар атайын эки элдин ортосундагы биримдикти чыңдап, профсоюз уюмдарынын ишмердүүлүктөрүн жүргүзүүдө тажрыйба алмашууга келишкен. Кыргызстан Республикасы, хусусан Жалал-Абад Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусундагы профсоюз уюмдары менен биргеликте колдоо багытында атайын меморандумга кол койгонбуз. Ага ылайык иш сапарлары уюштурулуп жатат. Биз билбеген тажрыйбаларды алып өз ишибизге пайдаланабыз. Биздин ыкмаларды кыргыз туугандар пайдаланып, эки эл тыгыз кызматташып жатабыз. Буга чейин кыргыз тараптагы аталган өлкөгө атайын иш сапар уюштуруп, тажрыйба алмашуу багытында барып келишкен. Эми коңшу элден дагы өкүлдөр келип, эки элдин кызматташтыгын бекемдеп жатышат. Иш-чарага район жетекчилиги жана атайын Бишкек шаарынан, Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин төрагасы Асылбек Токтогулов баштаган жетекчилер катышты. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы достуктун нурланышы, биздин урматтуу президенттерибиздин жүргүзүп аткан саясаты, өзгөчө жакынкы биздин Орто Азиядагы өлкөлөрдүн ортосунда биримдик. Мунун эң башатында мен ойлойм, бул билим берүү системасы. Биз Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда, профсоюздун ортосунда билим берүү системасында өзүбүздүн келишимибиз бар. Эми ушул иш-чаралар райондук деңгээлде, облустук деңгээлде уланып атат. Мына ушул иштин максаты жакынкы биздин коңшулар менен биримдикте билим берүү системасын кандай өркүндөтөбүз, кандай социалдык экономикалык мугалимдерибизге, билим берүү кызматкерлерине Өзбекстанда шарт түзүлүп атат, бизде кандай шарт түзүлүп атат, бири-бирибизден үйрөнүп, эки элдин ынтымагын бекемдеп, келечекте билим берүү системасы өнүксө, анда биздин улутубуз өнүгөт. Нуукен районуна облустун бардык район шаарларындагы билим берүү тармагындагы профсоюз уюмдарынын жетекчилери чогулушкан. Аталган уюмдун кызматкерлердин укуктарын коргоодо, ден соолуктарын калыбына келтирүүдө салымдары чоң болуп эсептелет. Бул дагы биздин мамлекеттерибизде, биздин президенттерибиздин жүргүзүп аткан саясатына кошуп аткан салымыбыз болот деп эсептейм. Андыктан силерди дагы бир жолу кош келдиңиздер. Профсоюз уюмдары бул эң чоң күч, профсоюз бул эң чоң күчкө ээ болот. Профсоюздун кылган иш аракеттеринин натыйжасында көптөгөн бизде жасалып аткан иштерибиздин жыйынтыгы ошондон чыгып атат. Иш-чаранын экинчи бөлүгү Нуукен районундагы билим берүү бөлүмүнүн иш тартибин көргөзүп, анда түзүлгөн шарттарды тааныштыруу менен улантылды. Эки элдин достугун даңазалаган жолугушуу 2 күнгө созулуп, анда келген делегаттарга Жалал-Абад облусундагы кооз жайлардагы көрсөтүүлөрү планга киргизилген. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Нуукен району.